Башка өлкөлөрдө жокко бул TikTok'та андай көрсөтө тургандар. Өзбекстан, Казакстан дегенде. Шайлообек Атазов Кыргызстанда TikTok социалдык тармагын жабуу талабын койду. Анын айтымында TikTok жаш муундун идеологиясын терс багытка бура турган жаман нерселерди көрсөтүүдө. Депутаттын бул билдирүүсү интернет тармагында кызуу талкууга алынды. Мисалга журналист Назира Айтбекова: адам эмнени көп көрсө ошолор чыга берет. Жап дегендер керели кечке уяттарды көрүп атса, программа жалаң ошолорду чыгара берет да, деп жооп берди. Жогорку кеңештин депутаттарынан бул маселе канчалык орундуу экенин сурап көрүүнү чечтик. Ошол TikTok тиркемесин жабыш керек деп демилге көтөрдүңүз. Бул демилге эмнеден улам чыкты? Баягы түз эфирге чыгып алып экөө сүйлөшө берет экен го. Сен кийимиңди чеч, башыңа кий, оозуңа тиште деп. Ушул нерселердин бардыгыны мына бизге келген каттар, ата-энелердин арыздарынын негизинде айтканга милдеттүүбүз да. Сиз агай барбы телефонуңузду алып турасыз? Барбы? Барбы? Эмнелер чыгат ага? Кулак чапканда. Көрсөйм. Спорт турбайбы агай? Сиз билбейм азыр. Эмне чыгат көрөбүз да. Жаңылыктар экен. Англисче үйрөнүү. Ушундай экен да. Могул жакта деле бар. Неш жашап турган нерсе деп да, эмне кыласыз? Негизи жабуу. Өзүңүз TikTok колдоносузбу? Мен TikTok колдонбойм. Мен TikTokко таптакыр каршымын. Себеби ар кандай бир негативдерди чыгарып атат, уяттуу нерселерди чагылдырып атат. Бул таптакыр эле жапкан, андан деле коркосуң. Себеби кээ бир учурда айрым жаңылыктарды көргүм келет. Да, кылмыштар кээ бир учурда ушундай ачылып атпайбы? Тиги келесі аял баласын ұрып өзі шығарып қойып отыр. Болсо эч ким билбейт эле, өлүп калса бакыш. Нарасты эч ким эчтеке деп айта албайт эле. Интернетте туура пайдалануучунун атына кадимкидей график түзүп берип, анан 1 саат пайдалан 15 мүнөттөн кийин алып коем деген бала түшүнбөйт. Балага көрсөтүш керек экен. Саат бул жерге келдиби? Ушул жебес бул жака жеткенде мен сени алам деп. Түшүнүңүзбү, бул психологиялык чоң мааниге экенде мен азыр кызык окуп аткан мезгилим бул тармакта. Ошон үчүн ата-энелер өздөрү бул нерсени демилгени колго албаса, балдар өздөрү пайдалуусын иргеп көрбөйт алар. Эмитен эле уятсыз, адепсиз видеолорду көрүп атат. Ошол нерсе кийин амал болуп денесине чыгат. Азыр жүрөгүнө сиңип аткан кез. Тарбияны бериш керек. Дүйнөгү көп салбай, тарбия аркылуу менимче бала өзү тандайт. Кайсы контент караш керек, кайсы контент зыян, кайсы тескерисинче жардам берет. Жаман нерселерди же болбосо уят нерселерди ошону чектөөгө киргизип койсо, калган пайдалуу нерселерин ала берсин деп айтат.